Кыргызстандын өзүндөгү кабарлардан жогорку нарын ГЭС каскадын курууга жаңы инвестор табылды. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарын жыйынтыктап жатып, журналисттерге кабарлады. Үстүбүздөгү жылдын июль айында келишимге кол коюлары күтүлүп жатат. Ошондой эле жогорку нарын каскады менен Камбарата 1 ГЭСтердин курулушундара жолдо калган Орусия тараптын катасы болгондугун белгиледи. Алмазбек Атамбаевдин пикиринде, натыйжада долбоорлордун жокко чыгарылышын өлкө башчы өзү демилгелеп чыккан. Тилекке каршы муну менен Орусиянын тиешелүү мекемелердин жетекчилери президент Владимир Путинди уят кылып, Орусиянын имиджине зыян келтирди деген ойдо. Эки мамлекет ортосундагы келишим жокко чыкканга чейин Орусия жогорку нарын каскады боюнча долбоорго 37 миллион доллар каражат жумшаганын айтып талап кылган. Бирок кыргыз тарап Русгидро компаниясы чыгымды ашыкча көрсөткөнүн жүйө келтирип, эл аралык аудит жүргүзүү сунушталган. Инвестор табылды деп айтылып жаткан жогорку нарын ГЭСинин тагдыры туурасында кебизде энергетика жаатындагы адис эксперт Мырзатай Султаналиев менен талкуулаган турабыз. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Ушул жылдын июль айында инвестор менен макулдашууга кол коюлат экен. Ал эми Камбарата 1 ГЭСинин потенциалы жогору, кымбат жана абдан керектүү долбоор экенин баарыбыз эле билсек керек. Жогорку нарын ГЭС каскадынын ишке ашаарына карата ишеним кандай? Эми өзүңүздөр билгендей, жогорку нарын ГЭС каскадын баштаганына 2 жыл болуп калды эле. Бул өтө керектүү. Анткени бүгүнкү күнү бизде нарын дарыясынын жогору жагында генерирующий мощностьтор аз, ат башы ГЭСтен башка жок. Анан кийин ошон үчүн бул ГЭСтерди баштап калган. Бирок кийин белгисиз себептер менен Россиялык инвестор менен келишим үзүлүп калды. Бирок муну куруш керек. Акча каражаты сарпталып калды. Бул акча каражаты биздин Кыргызстандын эсебинен болуш керек. Ошон үчүн бүгүн инвестор азыр табылды деп жатат. Ал жерде 4 ГЭСти куруп, сөзсүз түрдө ишке киргизиш керек. Эми өзүңүздөр билгендей, азыр бүгүнкү күнү Кыргызстан энергетика тарабынан эң чоң жагымдуу мүмкүнчүлүктөрү көп. 140 миллиард киловатт саат чыгара турган суунун мүмкүнчүлүгү бар. Ошончолук жылына биз электр энергия чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок бүгүн 10 гана процентин чыгарып атабыз. Жылына 14 миллиард киловатт саат. Анан жанагы кечеги президент айтып кеткендей, Камбарата 1 ГЭСи бул, конечно, өтө чоң объект, өтө чоң каражаттарды талап кылат. Бирок буга дагы инвестор керек. Мындан сырткары азыр мисалы бизде экономика министрлиги, ал жердеги агентство по привлечению инвестиций 14 ГЭСке конкурс жарыялап, чакан ГЭСтерди курууга аракет кылып жатат. Но андан сырткары бүгүн бул чакан ГЭСтерди курганга тарифтер эсептелинген, баягы топ отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттиги тарифтерди эсептеп чыгарып койгон. Азыр дагы бир жакшы нерсе болду. Жерди, сууну эгерде инвестор келсе, өткөзүп берүү жөнүндө өзүнчө положение, закондорду кабыл алып, ал дагы жагын биз жагымдуу кылып жасап, Кыргызстан өзүнүн немесин чыгарып койду, положенияларын, закондорун. Ошон үчүн бүгүнкү күнү инвесторлорду тартууга чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Мына Орусия жогорку нарын каскады боюнча долбоорго 37 миллион доллар каражат жумшаганын айтып талап кылган. Кагаз жүзүндө сүйлөшүп көрөлүк деген маалыматтар бар. Негизи талаптар Русгидрога коюлган боюнча кетүүгө тийишпи? Эми жогорку нарын каскады боюнча, конечно, талаш тартыштар көп. Ал жерде бул деген объект, пионерный объект. Ал жерде биринчи фундаментинен баштап курулуп, эч кандай структура, эч кандай неме жок болчу. Мүмкүнчүлүк. Анан кийин ошонун баардыгын куруп, ошон үчүн бул жердеги курулуштун баасы өтө кымбат болуп кеткен. Мына президент мөөнөтү бүткөнчө жогорку нарын ГЭС каскадын ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлат деген оюн айтты. Эми бул ири долбоор өзүн канча жылдан кийин акташы мүмкүн? Бул долбоор боюнча эми эгерде инвестор кирише турган болсо, ар бир жылы бирден станцияны ишке киргизгенге мүмкүнчүлүк бар, каражат бар болсо. Ошондо бизде ал жерде 230 мегаваттан ашыгыраак кубаттуулук ишке кириш керек да 5-6 жылдын ичинде. Мына биз билебиз, Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого жол акча
турган Каса 1000 долбоору 2018-жылы ишке ашырылат деген пландар бар экен. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул Каса 1000 проектиси чынын айтса 20 жылдан бери аракет кылып келе жатат. Анткени Пакистанда өтө чоң талап, электр энергияны кабыл алуу өтө чоң талабы бар. Анан кийин Тажикстан менен Кыргызстандын гидроресурстардын көп бар экен негизинде электр энергиянын бергенге экспорттоого мүмкүнчүлүгү баарынын негизинде ушул проектиге Тажикстан менен Кыргызстан кирди. Эмне үчүн? Ал жака электр энергияны марттан сентябрь ичи гана берилет. Марттан сентябрь. Ал убакта бизде суунун көп баягы паводак болгону бак. Андан сырткары биз өзүбүзгө керектүү электр энергияны баягы жөндөп, жөнгө салып, эсептеп, керектүү гана электр энергияны Каса 1000 проектisi боюнча Пакистан, Афганистанга өткөзүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн бул проект бүгүн керек. Дагы бир суроо, мына жакында эле Өзбекстанда ГЭСке инвестиция салуу менен каражат бөлмө болду. Ошол эле дагы бир коңшубуз Тажикстан Русгидронун курулушун бүткөрүүгө жан талашып жаткан маалым. Мындай Борбор Азиядагы ар бир мамлекеттин өз камын ойлоп энергетикага жумшап жаткан аракетин кандай баалайт элеңиз? Эгер биздеги ГЭСке байланыштуу жанагыдай маселелер бар болуп жаткан соң, бул долбоордун алкагында иш кандай нукта жүрүшү ыктымал? Эми бул маселелер боюнча, особенно Русгидронун проекттери боюнча, андан сырткары Россиянын Интеррао деген чоң компаниясы бар. Ал дагы жана Камбар-Ата 1 боюнча киришип аткан. Булар боюнча бизде мурдагы Союз убагынан бери болуп сүйлөшүлүп келе жаткан проекттер башкалар бар да. Ошонун негизинде бул проекттерди улантып, чынын айтса мына 80 жылдан ашык өтүп кетти, Гоэлро планы бар болчу. Ошол Гоэлро планында биздин Кыргызстандагы бардык ГЭСтердин бардыгы көрсөтүлгөн болчу. Бул ишти мен ойлойм, муну мындан ары дагы улап, чогуу бирге алып барыш керек. Маегиңизге рахмат айтам. Энергетика жаатындагы адис эксперт Мырзатай Султаналиев менен баарлаштык. Эске салсак, буга чейин Алмазбек Атамбаев Жогорку Нарын каскады менен Камбар-Ата 1 ГЭСин куруу боюнча Орусия менен келишим жокко чыгарылгандыктан башка инвесторлорду табууну тездетүүнү тапшырган болчу. Жогорку Нарын каскады боюнча долбоорун Орусия менен макулдашылганга наркы болжол менен $700 миллион тегереги болгон. Эми жаңы келген инвесторго бул сумма дагы азайтылышы мүмкүн. Рахмат.